Кыргызстанда ишке ашып жаткан эң ири энергетикалык касса 1000 долбоор аяктады. Долбоордун алкагында керектүү электр тармактар комплекси модернизацияланып, жаңы көмөк чордондор жана жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясы курулду. Жогорку чыңалуудагы электр зымдары Баткен, Ош жана Жалал-Абад облустары аркылуу өткөн. Линиянын узундугу 456 чакырым болду. Бул линиябызда курулуп атканда 1243 тирөөчтөр же болбосо 1243 опора курулду. Жалпысынан алып караганда Кыргызстандын 3 областы аркылуу өтөт. Башталышы Жалал-Абадтан башталат. Ал жерде Датка подстанциясы бар, көмөк чордону. Ошол көмөк чордонунда атайын бул касса линиясы үчүн уяча курулган, ячейка башкача айтканда 500 киловольт. Ошол көмөк чордонунан баштап Жалал-Абад областы, Ош областы, ошондой эле Баткен областы аркылуу Тажикстанга өтүп кетет. Бул ири долбоор 4 мамлекетте ишке ашып жатат. Алар Кыргызстан, Тажикстан, Пакистан жана Афганистан. Алдыда Кыргызстан менен Тажикстан электр энергиясын жаз айларында Пакистан менен Афганистанга экспорттой турганы айтылды. Күн нурунан электр энергиясын иштеп чыгуучу станцияларды, шамалдан иштеп чыгуучу электр станцияларды куруу боюнча бүгүнкү күндө аябай чоң жумуштар жүргүзүлүп атат. Көптөгөн компаниялар менен контракттар түзүлгөн. Көптөгөн компаниялар капсулалар салынып, быйылкы жылы жумуштарын баштады. Буюрса 1-2 жылдын ичинде ошол станцияларыбыздан толугу менен жумуштарын бүтүрүп калган болсо, электр энергияны ушу жай күндөрү ушул линия аркылуу экспортко чыгарууга бизге мүмкүнчүлүк жаралат. Курулуш иштери өлкө боюнча 77 айылда жүргүзүлгөн. Электр зымдары өткөн айылдардын инфратүзүмү жакшырып, эски көмөк чордондор жаңыланган. Аны менен катар СОС объектилери курулган. Жалпысынан Ош областында бул линия 137 километр түзүп, 367 мамычалар менен орнотулган. Кошумча айтып кететін нерсе, ушул аба чубалыгынын жакынкы жайланышкан айыл өкмөттөрүнө ушул касса 1000 долбоор негизинде чоң жардам болду. Жалпысынан 39 миллион сом жардам болуп атат. Бул негизинен Ош областынын 5 районунан өтөт. Өзгөн, Кара Суу, Ош, Араван, Нокат жергесинен. Бул жерде жакынкы элдерге кошумча трансформатор 27 кошумча трансформатор орнотулуп берди. Ушул Арис программасынын эсебинен ошондой эле 04 аба чубалгысынан 45 километр кошумча линия, ал эми 10 киловольт аба чубалгысынан 32 километр аба чубалгысы курулуп берди. Ушул кошуна жайгашкан айылдарга ушундай жардам берилди. Азыркы тапта Тажикстан менен Пакистан курулуш иштерин 90%, Афганистан болсо 40% аткарган. Аталган мамлекеттерде тең курулуш иштери бүткөндө электр энергиясын экспорттоо башталат.